Саламатсыздарбы? Сиздер Агроайым Агро жаштар долбоорунун алкагында чыгып жаткан Агроайым подкастын көрүп баштадыңыздар. Аны мен Бахар Хакимова алып барам. Биздин бүгүнкү коногубуз Экос дүкөнүнүн негиздөөчүсү Аяна Арынова. Аяна айым, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Рахмат. Алгач ушул өзүңүздөрдүн ишиңиздер жөнүндө сурайын. Экос дүкөнүн ачкан экенсиңер. Эмне болуп ачып калдыңар? Эмне болуп ушундай бизнестин ушул түрүн баштап калдыңар? Анан ачууда бир түйшүктөр болдубу? Канча болду ачылганына? Тооба магазин ачканыбызга бизде азыр бир жарым жылдан көбүрөөк болуп калды. Магазинди биринчиден биз Бишкектен ачтык, анткени кандайдыр бир региондордон кишилердин өзүлөрүнүн Бишкекке болгон кандай довериясы көп да. Анан эң биринчи себеби магазин ачканыбыздын өзүбүздүн үй бүлөбүзгө караштуу. Бул деген менин чоң атам диабет оорусу менен ооругандыктан ага мындай туура диеталык тамак аш керек да. Ошону табыш оор болуп калды бизде Бишкекте. Анан региондорду айтпай эле коеюн да. Анан ошондуктан бир башка дагы атама окшош кардарлар менен уже сүйлөшүп, алардан дагы мындай көйгөй көрдүк да. Ошол биринчи себеп ошол болду. Анан биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз, биздин ден соолугубузга болгон кандай десем, Кайдыгер карабай керек экенин түшүндүк да. Анан ошол себеп болду ачканыбызга. Канча болду ошондо азыр? Азыр биз деген 21-жылы октябрь айында ачылдык. Азыр бир жарым жылдан көбүрөөк болуп калды да. Буюрса 2 жыл деп майрамдайбыз го күзүндө. Эмне тапса болот силердин дүкөндөн? Экос дегенге караганда экологиялык таза продукциялар окшойт. Ооба. Биринчиден биздин дүкөндө химиясыз, табигый таза өндүрүлгөн жана жасалган азыктарды тапсаңар болот. Алардын арасында ар кандай майлар, крупалар, макарон, ошол эле кандай бир глобуста тамак аштай эле, бирок бизде табигый таза, эч кандай химиясы жок азыктарды тапсаңар болот. Жергиликтүү өндүрүшпү же сырттан да келеби? Экөө тең бар. Биз биринчиден жергиликтүү өндүрүшкө өзүбүздүн салымыбызды кошконубуз келет, аябай. Анан өзүбүз дагы өндүрүүчүлөрдүн бирибиз болубуз келет. Кыргызстандык товарлар көп, бирок дагы көп болушуна биз тилектешпиз. Анан сырттан да алып келебиз ага. Алар дагы экологиялык жактан таза продукцияларбы? Ошондой талап бар да, импорттук товарларга. Ооба, сөзсүз. Биз деген биринчиден кантип товар биздин полкабызга келет. Биз деген аны бир жактан таап келебиз. Мисалы үчүн отзывдарды көрөбүз, кандай ким колдонуп көргөн, ким жеп көргөн, анан кандай ден соолукка таасир этет экенин. Аны тапкандан кийин өзүбүз жеп көрөбүз. Анан өндүрүүчүдөн сертификат талап кылабыз. Таза органикалык, мисалы үчүн кантип билсе болот, кандай жерде өскөн, кандай жерде жасалган, эмне кошулган, кантип мисалы үчүн лабораториялардан анализ өткөрүлгөн. Ошонун баарын биз топтоп, анан чогуу бир чечимге келип алып келебиз да. Импорттук товарларды мисалы ошентип аныктаса, жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн товарларын ошол чындап эле экологиялык жактан тазабы, кантип аныктаса болот? Кантип бул органика экенин аныктаса болот? Сиздер ошону кантип аныктайсыздар? Биздин мисалы Кыргызстанда чындыгында азыр органик деген сертификат берилбейт азырынча, бирок биздин тааныштарыбыз бар, алар азыр ошол тармакта иштеп жатышат да. Тилектешпиз, буюрса жакында ошол органик сертификатты алышка да мүмкүн болот деп ойлойбуз. Биз өзүбүз барып келебиз. Мисалы үчүн каяктан өндүрүшөт, кантип, биз мындай бир ишенич бар да. Биринчи ошол өндүрүүчү менен таанышабыз. Мисалы үчүн алардын бири Григорьевкада өстүргөн бир Андрей аттуу мекендешибиз бар. Ал өзүнүн жеринде өзү өсүрүп, үй бүлөсү менен эч кандай мындай бир чоң производствосу жок. Өзү баарын таза, ал дагы интернет аркылуу үйрөнүп келет. Ошентип кеңири өсүп келишет да. Биринчи сертификаттар деле бар. Мындай составы кандай болот, кандай өскөн, кайсы жерде өскөн, аларын талап кылабыз. Анан уже эгер углубляться дегендей сүйлөсөк, уже өз жерлерине барып карап келебиз да. Ушундай туруктуу бир кардарларыңар бар экен да, дайыма иштешкен. Ооба, сөзсүз. Аз эмес, негизи бир 10-15 чактуу биз менен чогуу иштешкен партнерлорубуз бар. Алар менен ошо эң башынан, мисалы үчүн биз башталып келатканда бизде чоң мындай инвестициябыз болгон эмес да. Өзүбүздүн эле акчабыз менен ачканбыз. Ошондуктан биз эң биринчи көйгөйүбүз кыргызстандыктан эле алып эле, кыргыздардан эле ошентип өсүп келе жатабыз да. Анан кийин уже бир аз капитал топтогондон кийин биз уже сырттан алып келе баштадык да, ошол көйгөйдү көргөндөн кийин.
анан биринчиден эле ошо мекендештерибиз менен чогуу баштаганбыз. Бирок бүгүнкү күндө базардын талабы кандай? Мисалы экологиялык таза органикалык продукцияларга талап кандай болуп атат? Ошол талапты аткаруу, ошол муктаждыкты камсыздоо кандай болуп атат да? Эң биринчи талап бул кандай десем дагы ассортимент, ооба, түрлүк керек болуп атат да кишиге. Мисалы үчүн ага айтсаң дагы андан көп каалайт да. Эмнеге аз, эмнеге мындай жок депчи. Биз ошону камсыздаганга Силер сунуштаганда демек ошо түрлөрүн талап кылышат ооба, мисалы биз ачылганда аябай аз болчу да. Ошондо кишилер дагы мындай жөн эле өтүп кетчү да. Анан мындай көңүл бурбай эле. Анан биз ачкандан кийин уже азыр мисалы үчүн 800 аттан өйдө тамак аштар биздин магазинде бар, дүкөндө. Анан ошол жерден эң биринчиси түр, анан экинчиси азыр деген сертификацияны да адамдар өздөрү талап кылып калышты. Бизге уже ишенип, биз уже өзүбүз да көрсөтөбүз да Instagram аркылуу кандай товар бизге келет, эмнеге келди, ошону бир аз ишенич бар да бизге. Экинчиси бул даам. Анткени мындай бул дагы бир стереотиптердин бири, эко тамак аштар даамдуу эмес деген. Анткени эч кандай химикаттар, усилителер кошулбайт да. Ошондуктан биз мисалы үчүн дүкөндө ар кандай дегустацияларды өткөзөбүз да. Элди бир аз тааныштырып, бул эмне, кандай жасалат, видео аркылуу, TikTok аркылуу дагы азыр аны өркүндөтүп келатабыз. Ошондой бир стереотиптерди жоюп келатабыз да. Ошондой. Негизи элдин талабы мындай, ошол органикалык азыктарды алганга мындай көнүп келатышабы, көбүрөөк ала башташтыбы дегендей да. Анткени алар деген эмне үчүн органикти алышты түшүнүп башташат да. Ооба, анткени деген бул биринчиден биздин ден соолугубуз болуп атат да. Эгер биз мисалы үчүн 60, 80, 90, 100 жашка келгибиз келсе, биз деген өзүбүздү биринчиден туура тамактануу керек, анан активдүү жашоо образын жүрүшүш керек да, спорт аркылуу. Анан алар ошол көйгөйдү түшүнүп, эгер башынан баарын жоя албашса дагы бирден өзүнүн тамак ашына киргизип келишет да. Мисалы үчүн рафинированный майларды колдонбой, нерафинированный өтүп, мисалы үчүн бизде өндүрүүчүлөр бар да. Анан мисалы үчүн дрожь жок нан, ал дагы көбүрөөк жайылып атат дагы. Ал дагы чындыкта башына тренд болчу, бирок азыр элдин баары даамын сезгенден кийин алар түшүнө башташты. Тигил деген мындай искусственный нан сыяктуу болуп калып, бунун даамы бар, жыты бар дегендейчи. Ошондой. Ушундай эле болот. Бирок ошол эле учурда бул туура тамактануу азыркы учурда мындай трендпи же бул чындап эле муктаждык экенин эл түшүнүп атабы? Көбүнчө жаштар мисалы. Ал жерде деген эки фронт болуп атат да. Бирөөсү түшүнүп жатат, бирөөсү трендке бурулуп эле, анан өзү да ошол трендке, хайпка дегендей жакын болгусу келиш үчүн алар дагы ушундай, мен мына бүгүн туура тамактандым. Биз үчүн мисалы үчүн ал жакшы болуп жатат да. Анткени кандай болбосо дагы осуну алып атат да. Анан тренд болгондо бир жакшы, бирок эгер адамдын өзүнүн чын дилинен болот атса, ал дагы эч нерсе менен жоюлуп кетпейт да. Эгер адам өзүнө чечсе, мен туура тамактангым келет, мен өз үй бүлөмө мындай жакшы эле тамак аштарды, эч кандай мисалы үчүн кант кошулбаган же ушундай нерселерди алгым келсе, анда анын кандай бекемдиги мындай көпкө созулат да. Эгер тренд болуп кетсе, бүгүн тренд, эртең жок болуп кетет. Ошон үчүн менин оюмча азыр мындай туруктуу адамдардын чечиминдей келип жатат. Буюрса. Сиз деле мисалы өзүңүз, үй бүлөңүз, жакын туугандарыңыз бүт эле туура тамактанууга өтүшкөнбү? Мисалы ал деген менин үй бүлөмдө дагы ушундай бир стереотип катары болгон. Кантип биз деген кыргыздар күндө эт жейбиз, күндө камыр жейбиз, кантип эмне алып келип атасың дегендей болчу. Бирок алар дагы мындай зорго келтирип алмаштыра албайсың. Биз деген мисалы үчүн өзү адамдын сапаттарынын бири, биз деген эгер бизди зорго бирдеме келтирсе, биз кыйнагыбыз келбейт өзүбүздү. Биз мындай жеңил турабы жей беребиз да. Мен дагы ошону түшүндүм. Эгер адамдын жанында таза болсо, таза тамак аш турса, ал аны жей берет. Ошондон биз деле акырындан үйгө алып келип, столго коюп, анан өздөрү кызыгып эле жей беришет да. Ошол деген бир мындай кеңештердин бири, эгер сиз үй бүлөңөрдү туура тамактанууга өткөргүңөр келсе, биринчи өзүңөр аларга мындай
пример болуу катары өзүңөр көрсөтүп берип эми бирден кадам жүрүп жетсе болот дагы. А мындай түшүнүктүү болуш үчүн ошол органикалык же экологиялык, натуралдык мындай кандай айырмасы бар? Айырмасы барбы чындап эле? Кантип айырмаласа болот? Азыр мындай болуп атат да. Биринчиден көп өндүрүүчүлөр өзүнүн упаковкасында жөн эле эко деп чаптап коюшат да. Ал деген негизи жөн эле болушу эмес да. Аны деген сертификат алып, анын өзгөчө логотиптери болот. Аны кандай билсе болот? Мисалы үчүн эң башынан жер казып баштаганда эч кандай химикаттар же пестициддер колдонду беле, колдонгон эмес беле, ошондон башталат да. Биздикилер мисалы үчүн көп аны түшүнбөйт да. Жерде өстү, анан өсүп аткан эчтеке себилбесе болсо, анда уже органикалык болуп калат да деп ойлошот алар. Негизи эгер тереңирээк казып көрсөк, анда эң башынан жер кандай жерде болгон, кандай суу менен сугарылат, мисалы үчүн теги айланасында мисалы үчүн үй жаныбарлар деле бар да, аларга мисалы үчүн антибиотик сайып неметсе, анда уже жер да таза болбой калат да. Ошондон ошол жерлерин карасак, негизи чоң бир көп эле талаптар бар экен да, талаптар аябай көп. Эң биринчиден мисалы үчүн адам эгер эко же эко эмес товарды алгысы келсе, биринчисинен курамын окусун. Эгер курамы ага түшүнүктүү болсо, мисалы үчүн ун, мисалы үчүн эмне отруптар же ушундай болсо, адам аны түшүнсө, значит товар составы тазараак болот да. Эгер мисалы үчүн же ар кандай добавкалар, усилителер сиз аны түшүнбөйсүз да, эмне ол даамы кандай экенин, анда эмне жеп атасыңар? Ошондон ооба билбей калып. Бул демек таза эмес азык, Албетте. Эгер мындай добавки, орусча айтайын, анткени курамдардын көбүнчөсү орусча жазылып атат да азырчы. Ароматизатор, усилители вкуса, заменитель деп андай болсо, анда уже мындай бир аз коркунуч катары өзүңүз да сезинишиңер керек да. Эмне, мисалы үчүн эң жеңил болуш үчүн нандын упаковкасын окуганда буудай уну, макул суу май кошулуш керек, туз и болду. Андан ар кандай бир немелерди кошо беришет, көбүрөөк сакталыш үчүн, ошол биринчи себеп болуп атат да. Анткени эгер биз түшүнүп атабыз да, эгер тамак аш таза болсо, ал көпкө сакталбайт. Ал өзүндөй көгөрүп же бир неме болуп кетти, ал деген естественный процесс болот. Эгер ал деген жылдап турса, ал уже мындай коркунуч кошулган. Мисалы үчүн интернетте көп видеолор бар, ошол эле Макдональдстын бургерлери бир жакта унутулуп калса, алар тура беришет экен да, эчтекесин келбетинде эле бузулбайт экен алардыкы. Биз мисалы үчүн эгер үйгө нан өзүбүз жууруп неметсек, алар деген биринчи катып баштайт, анан көгөрүп баштайт да. Ошол деген бир себеп болот да. Текширгенге мүмкүн. Ошентип эле оңой эле текшерсе болот экен да. Мындай мен мындай дагы эле түшүнбөй атам да, органика менен натуралдыктын эмне айырмасы бар ошондо? Органик деген бул сертификат берилет. Сертификаттын өзүнүн аты органика деп. Бул натуралдуу болсо, бул деген сертификатка еще жете элек, бирок ал да өндүрүлүп келе жаткан табигый жолдор менен өстүрүлгөн, Ооба, ошондой да. Биринчиден ошол органик болуш үчүн кандай талаптар бар, анан кантип мисалы өндүрүүчүлөр өзүнүн товарын органик деп атоого укугу бар дегендин себебин айтып кетейин. Мисалы үчүн ошол эле картошканы айтып коеюн да. Өндүрүүчүнүн ою боюнча, эгер мен аны таза жерге каздым, отургуздум, анан эчтеке себип же антип усилитель аркылуу өстүргөн эмесмин десе, ал уже органик болуп саналат деп. Ал деген мисалы үчүн ал экологиялык жагынан мүмкүн таза деп ойлошу мүмкүн, бирок органик сертификат алыш үчүн аны деген толук кандай суу менен сугарылган, кандай жерде отургузулган, кандай мисалы үчүн теги айлана чөйрөсүндө заводдор же ушундай бир, мисалы үчүн бизде Бишкекте дагы смог деген көйгөй болуп атат да, ал дагы мындай экологиялык жактан чоң көйгөй болуп жатат. Ошондуктан ошол бүт пункттардын баарын карап өзү текшериш керек да. Андан кийин уже эгер ал өзү түшүнүп жатат, бүт таза болуп жатат, эч кандай химикалык чын эле тийишпей эле, мисалы үчүн өзү чогултуп атканда дагы тура жерде сактап атат, эч кандай бир ошол жерде эч нерсе опрыскивать этпей эле же ошондой болсо, анда ал уже сертификатка алганга туура келет, жооп берет. Ал сертификат ошондо ал деген өзүнүн товарларын, картошкасын жиберет, анан ошол жерден сертификатка анализге алат да. Ошондой болот.
Анан бирок биз азыр түшүнүп жатабыз, ал өтө чоң көйгөй да. Ошон үчүн Азыр кандай болуп атат анда бүгүнкү күндө? бүгүнкү күндө өндүрүүчүлөр негизи ошону бир аз билбей жатышат да. Негизи ошол бүт этаптарын өткөн үчүн ал деген алар кылгысы келбейт деген себеп эмес, алар просто билбей жатышат да. Ошондуктан өзүлөрүнүн ошол жака бир аз кызыкчылыгын буруп, көбүрөөк маалымат окуп, мисалы үчүн биздин Европада же кошуналарыбыз кандай аны жасап аткандыгын көрүп, пример катары алып, же ар кандай китептерден маалыматтардан алышса, ошондо уже алар да билип калышат да кандай жасоо туура экендигинчи. Анткени мисалы үчүн биз дагы түшүнүп атабыз го, эгер эко пакеттер деп чыгып атпайбы? Ал дагы мисалы үчүн иллюзия да, экологичносттук. Анткени ал деген кагаздан жасалса дагы кандай кагаздан жасалат? Кагаз деген бактан жасашат да. Анан эгер ошол эко пакетке деген толтура бактарды кыйып неметип атышса, анда уже бул экологический пакет болбой калат да. Ошондуктан андан көрө лучше многоразовый пластиковый пакеттерди колдонуп, анан колдонуп бүткөндөн кийин аны утилизацияга бериш керек да, переработкага. Ошондо сиз чындыгы экологияга салым кошконуңуз билинип жатат. Эгер мындай псевдоэкология болуп атса, анда уже просто билбей калып атабыз да. Чындыгы кайсы. Ошол мисалы сиздер дагы ошол өндүрүүчүлөр менен иштейсиңер да. Ушундай маалыматтарды айтып турасыңарбы? Мисалы кеңештерди берип, бизге ушундай керек, ушундай стандарт менен ушундай продукция керек деп. Сөзсүз. Бизде вот өндүрүүчүлөр мынтип ойлойт да, бизден таза Кыргызстанда өндүрүп жатабыз, ал деген по умолчанию эле таза болуп калат депчи. Ал деген андай эмес. Ошондуктан бизге мисалы үчүн жаңы тамак ашап келишсе, биз алар менен сүйлөшөбүз. Кандай условияларда жасагансыңар, эмне кылып жасагансыңар? Анан алар айта башташат, составка муну кошконбуз, тигини кошконбуз деп. Анан биз айтабыз, кант кошулса уже болбой калат. Канттын ордуна башка бирдеме кошуңуз. Биз аларга кеңеш беребиз да. Ошондой алсаңар болот. Мисалы үчүн биздин сырттан алып келген тамак аштарда моундай колдонушат деп. Анан аракет кылып жатабыз. Ошону түшүндүргөнгө биринчиден биз көбүнчөсү кардарлар менен түзгө иштейбиз да. Ошондуктан биз өндүрүүчүдөн маалымат алабыз. Анткени кардарга да түшүндүрүп бериш керек да, кантип өскөн, кай жерден алып келдиңер. Анан алар да биздин кардарлар негизи мындай акылдуу да азырчы. Алар да Өзү туура тамактанууга өткөн киши эле акылдуу. Алар деген баарын билишет. Мисалы үчүн аларды биз дагы алдагыбыз келсе да алдай албайбыз да. Алар өздөрү билишет, что мындай добавкалардын да түрлөрү бар. Кайсынысы таза эмес. Ошондуктан анда билип алыш жеңил эле да негизи. Эгер өзүңөр дагы азыр интернетти ачып карасаңар эле, биринчи пункттар бар да. Товар кантип экологиялык таза болсо, кантип текшере алыш мүмкүн болот. Ошондуктан биз да ал жеринен аябай кандай десем, строго следим за этим. Ошондой талап күчтүү. Ошо дыйкандар ошону азыр мындай түшүнө башташтыбы? Сиз айттыңыз, көп эле өндүрүүчүлөрүбүз бар деп. Ооба. Ушинтип биз да запрос беребиз да. Анткени биз түшүнүп жатабыз, эгер продукт эко болсо, чындыгында анын баасы бир аз өйдөрөөк болот да, кымбатыраак болот да. Ошондуктан алар да, өндүрүүчүлөр да түшүнүп жатышат. Эгер алар сапатты биринчи орунга коюш керек. Эгер сапаты жогору болсо, анда биздин да кардарлар өзүнүн ден соолугуна салым кошкусу келсе, алар да калышат да, эгер чындыгында сапаты таза болсо, жакшы болсо. Ошондон биз алардын баарын түшүндүрүп, мисалы үчүн региондордо өзүнүн теплицаларын өстүргөн Бурул эже деген айым бар. Ал дагы ошол таза кармайт да. Ошол мен айтып кеткен эле Андрей деген биздин да бир чарбада бизге мисалы үчүн кесмелерди жасап берет, ошондой түрдө. Ал да өзү анан бышырып. Ошондуктан алар дагы үйрөнүп келишет. Алар да мындай карасаң, алардын дагы жашоосунда болгон опыты чоң да. Алар да билип калышты. Мисалы үчүн Совет Союзунда иштеп жатканда, ал убакта чындыгында тамак аштар башкача болчу. Алар дагы ошолорго салыштырмалап азыр да билип калышты да. Мисалы үчүн кадимки эле чоң дүкөндөрдүн полкаларынан алып курамын окуганда эмне айырмасы бар экендигин. Мурун андай кошулчу эмес деп өзлөрү бөлүшөт да биз менен. Алар да бизге кеңеш беришет, кантип кардарларга түшүндүрүш керек. Эмнеге ал өңү мындай, же көпкө сакталбайт, же мисалы үчүн даамы башкача. Анткени кардарлар дагы мындай ойлошот да, мурун жеп жүргөн тамак ашына көнүп калып, жаңы эко товарларды алышса, бир даамы башкача, бир жити бар, же эмнеси бар депчи. Анда биз түшүндүрөбүз, усилитель кошулбайт. Сиз таза ошол, мисалы үчүн, будайдын даамын сезип атасыңар да.
ун агартылган эмес дегендей. Анан баа боюнча дагы бир түшүнүктөр барго, стереотиптер. Чындап экологиялык жактан таза болгон продукция бул чындап эле кымбат болобу, болушу керекпи? Анан даамы боюнча да мисалы чындап эле даамсызбы да? Бул деген биринчиден стереотип болуп келет, эко тамак аштар өлтү кымбат деп. Ошондуктан ал биринчи көйгөй болуп жатат да, эмнеге адам эко товарларды азыр тандап албайт. Анткени чындыгында эле айталы, көп айлыгы аз болот да, кадимки адамдарды карасак. Ошондуктан алар мисалы үчүн чоң үй бүлөсүнө андай тамак аштарды ала алышпайт. Аны мындай жагынан көрүш керек да, эгер биз кантип кардарларга түшүндүргөнүбүз, ал деген биринчиден өзүнүн келечегине жана ден соолугуна инвестиция болот да. Ошондуктан эгер алар кийин 10 же жакын 5 жылдын арасында дары ичкиси келбесе, анда алар өз ден соолугуна кам көрүш керек. Ошондуктан экинчиден эмне үчүн ал эко товарлар кымбат болот? Анткени эко товарларды өндүрүш үчүн салым өтө чоң болот. Алардын органик сертификациясына соответствие кылыш үчүн өтө көп пункттарды аткарыш керек. Ал деле мисалы үчүн экологиялык жактан таза эмес товарларды тонналап чыгарышат да. Анткени ага көп усилителерди кошуп өзү эле өсүп кетет да. А эгер таза болот десе, ал өзү жай өсөт, кичинекей болот, андай түрү да мындай кооз да болуп келбейт да. Мисалы үчүн ошол эле жер жемиштерди айтсакчы. Ошондуктан ошон үчүн баасы ошондой болот да. Кишинин өзү өндүргөнүнө кошкон салымынан да саналат да. Анан сатылганда өтө чоң көлөмдө сатылбай эле. Ошондуктан ишкерлерге айткым себебим, эгер силер чындыгында таза тамак аш жасагыңар келсе, анда сиз коркпой эле жасай бериңиз, биз сизге жардам беребиз, аларды кардарларга түшүндүрүп, сатып же дегустация кылып ушуну өндүргөнүңөргө. Ошол мисалы сиздерге ошондой жеткирип берет элек деген, биздин таза өндүргөн продукциябыз бар эле деген өндүрүүчүлөр кантип байланышат силер менен, кантип таапса болот? Эң жеңил жолу бул эми биздин Инстаграмга жазуу, ал жерден биз өзүбүз жооп беребиз. Мен да жооп берем. Ошол жерде деле WhatsApp ссылкабыз бар, ошол жерге сиз жөнөтсөңүз болот. Кандай продуктуңар бар? Сертификат барбы, жокпу, эмнеге жок, качан өндүрүп баштадыңар, кайсы жерде өстүрүп жатасыңар аны? Же мисалы үчүн бизде ошол кургатылган кактарды дагы жасалган айым бар. Кай жерден жасайсыңар аны, каяктан сырьёну аласыңар, мисалы үчүн каяктан алып келесиңер. Ошол да чоң көйгөй болот да. Мисалы үчүн эгер сиз конфет жасайм деп атасыз да, анан анын сырьёсун каяктан алып келип атасыңар? Шоколадты каяктан алдыңар? Дагы эмне коштуңар? Ал ошонун баары экологиялык болуш керек да. Эгер сиз экопродукт жасап атам дегенден, анда сырьёңор экологичныйбы? Эгер экологичный эмес болсо, анда тилекке каршы уже итоговый товарыңар дагы уже экологичный болбой калат да. Ошондуктан WhatsApp аркылуу же Instagram аркылуу жазсаңыз болот. TikTokто деле барбыз. Негизи дүкөнүңөрдү чоңойтуп же дагы башка жактарга ачуу боюнча пландарыңар барбы? Анан ал үчүн силерге эмне керек да? Албетте. Бизде азыр бир эле дүкөн бар, бирок биз Кыргызстан боюнча жеткирүүбүз бар. Любой эле регионго жеткирип беребиз. Биз деген көйгөйлөрдүн эң биринчиси, балким эң популярдуусу, азыр инвестиция керек ага. Көп инвесторлор аны түшүнүп жатышат, бирок алардын баарын акчаны батагысы келишет да. Бизде болсо ал деген биз игра в долгую деп коебуз. Анткени бул деген восходящий трендтердин бири. Анан экинчи көйгөй биздин өзүбүздүн убактыбыз. Биздин командабызда 3 эле киши бар. Анткени ошол да бир себеп болуп атат да. Анткени иштер көп болуп калып атат да. Ошол буюрса жакын арада дагы бир дүкөн ачканга мындай максатыбыз койдук. Анан эң негизги максаттардын бул бир өзүбүз да өндүрүүчү катары рынокко кирүү жана көптөгөн партнерлор аркылуу биздин Кыргызстандагы экопродукцияны чет өлкөлөргө чыгаруу. Анткени биздин Кыргызстандын өзүнүн потенциалы өтө чоң да. Өндүрүү боюнчабы? Ооба, өндүрүү боюнча бизде азыр кандай себеп болуп атат да? Бизде өндүрүүчүлөр аябай аз болуп атат. Бизде деген жер жемиштерди өстүрүп коюп эле сразу экспортко кетип калып атат да. Мисалы үчүн ошол эле өрүктөрүбүз же жаңгактарыбыз, аларды итоговый конечный продуктка ошол эле упаковканы жасаганга биздин өндүрүүчүлөрүбүз же билими жетпей атат, же көптөгөн оптом деп коеюн, жибергенге жеңилирээк болуп атат да. Анткени балким алардын эле командасы жок.
ошол бир көйгөй биз да ушинтип бир аз капитал топтоп алгандан кийин ошол партнерлорубуз менен биригип кандайдыр бир дагы тармакты ачып эко Кыргызстан деп коелу башында. Ошондой аркылуу чет өлкөлөргө экспортко жибергенге да чоң максатыбыз бар. Буюрса баары алда деп ойлойбуз. Негизи ушул органикалык ушул багыттын келечегин сиз жаш ишкер катары кандай көрүп атасыз? Менимче келечеги чын эле кең да. Анткени эң биринчиден биздин ден соолук болуп атат да. Эгер адамдын ден соолугу болбосо ал эч кандай максаттарга жете албайт. Эң жеңилиси болуп атат да. Ошондуктан биз өзүбүздүн кыргыздарга, кыргызстандарга бүт эле жерге деп болот, жердин адамдардын баарына эң жакшысы ошол ден соолугун кам көргөнүнө тилектешпиз да. Ошондуктан эгер элдин баары аны түшүнүшсө, алар акырынан түшүнүп келе атышат. Ошондуктан эко тармагынын келечеги чындыгында кең деп ойлойм да. Анткени баш аягы баары бир биз күндө тамактанабыз. Эң биринчи биздин потребностьбиз болуп атат да. Муктаждык. Муктаждык болуп атат. Ошондуктан чын эле чоң. Ошон үчүн эгер сиз мотивация же өндүрүүңүз бир неме бирок өндүрүүңүз келип жатса, бирок ар кандай бир тоскоолдуктарды көрүп атасыз, коркпоңуз. Биз сизге жардам беребиз. Баштай бериш керек, келечеги бар. Эгер кар кандай суроолоруңуз болсо, биз билсек, биз дагы жардам бере алабыз да. Ушундай. Негизи ишкердик кылуу бир аял үчүн, бир кыз үчүн, жаш кыз үчүн кандай түйшүктөр бар, эмнелерге даяр болуш керек, кандай сапаттарга ээ болуш керек дегендей. Жакшы суроо. Мисалы үчүн мен өзүм башында жаңыдан башталып келатканда мен өзүм кандай бир ишенич жок болчу да, кантип ача алам, кантип өндүрүп келе алам, аны деген чоң салым керек да, көп иштеш керек дегендейчи, ушундай коркунуч бар болчу. Бирок менин арамда эле досторум эле аябай жакшы поддержка беришти да. Сен аны билесиң, сен өз тармагыңда экспертсиң, эмнеге андан коркуп атасың? Ошондуктан эң биринчиден өзүңөрдүн араңарда, досторуңарда, үй бүлөңөрдө мындай бир поддержка болуш керек да. Ал жок болсо, мага келиңиз, мен поддержка берем. Экинчи көйгөй бул мен жаш болгонум себеби, мен 21-де ачкам. Ошондо деген өндүрүүчүлөр менден улуу болгондуктан бир скептически карачу да, кантип жаш кыз келип алып азыр эмнени бизге деп обещать этип атасың дегенечи, баарын сатып салам же башка элдерге айтып берем дегенечи. Ошондой бир ишеничсиздик болду да. Бирок акырынан жоюп келатабыз. Ал биринчи, мисалы үчүн, кезигишүүдө ал деген жоюлуп кетпесе да, кийин иштегенден кийин алар түшүнө баштайт да, чындыгында экспертность бар экендигин, же мисалы үчүн экспертность жок болсо дагы мен өзүмдүн каалоом менен аны жасап же башка кишилерден кеңеш сурап кандай жасаса болот экенин таап чыгып туруп, анан аягында ошо бир продукт чыгарып неметкенге. Мисалы сиз каяктардан алып аттыңыз маалыматтарды, каяктан үйрөндүңүз, мисалы өзгөчө эко продукция боюнча? Өзүмдүн ишин баштагандан мурда мен ушундай эко магазинде иштегем. Ошол жерден мен көйгөйдүн да бирин көрдүм дагы. Анан алар ошол магазин аркылуу мен деген көп маалыматты бир аз билип алдым. Андан кийин уже сырттагы магазиндерге дагы катталып, алардын негиздөөчүлөрү менен байланышып, кандай тоскоолдуктар же кандай жеңип атасыңар аларды, ошолорду билип калып, анан ошол жерден эле көп практикада эле маалымат алынат да. Анткени интернет деп эле азыр айтып атабыз, бирок ал жерде маалыматты текшериш керек да. Ал бир аз көп убакыт алып койт. Анын баарын деген чындыгында ошондой туурабы деп. Анан эң биринчиден ошо кишилерден да. Ошол эле мисалы үчүн Кыргызстандагы өндүрүүчүлөрдөн алар кандай тоскоолдуктар бар, ошол айыл тармагында алар менен, Казакстандагылар менен дагы байланыштабыз. Ушундай болот да. Рахмат. Анда кызыктуу маек куруп бердиңиз, пайдалуу маалыматтарды айттыңыз. Буюрса ошол туура тамактанууга адамдардын көп бөлүгү өтө баштасын. Сиздин да кошумчаңыз болсо айтсаңыз болот. Сизге чоң рахмат. Өтө чоң кызыкчылык менден болду, анткени мен мындай долбоорлорду качып көргөн эмесмин. Биринчиден биздин көрүүчүлөргө эмне айткым келип атат, ошол деген өзүңүздү эч качан унутпаңыз, өзүңүзгө көңүл буруңуз, ден соолугуңузга, айлана чөйрөңөргө, билим алганга коркпой, көптөгөн маалыматтарды билип, кишилер менен сүйлөшүп, Кыргызстаныбыздын келечеги чынында кең.
ошондуктан сиз да өзүңүздүн саныңызды кошуп эч качан мындай токтобой алдыга умтула бериңиз. Рахмат. Биздин бүгүнкү коногубуз Экос дүкөнүнүн негиздөөчүсүнүн бири Аяна Арынова болду. Сиздер Агроайым Агро жаштар долбоорунун алкагындагы Агроайым подкастын көрдүңүздөр. Аны мен Бахар Хакимова алып бардым. Аман туруңуздар.